Мынакей Тойбос фирмасына келдик. Сразу мындай кызыл линия. Сырттан келген көрдүңүздөрбү? Обувь сыртта калат, кийим сыртта калат. Поражение кожи. Бутун тазалап атат достор. Поддондордун айта кетчү нерсе достор, таптаза. Мынакей достор, сиздерге Тойбос фирмасынын колбаса чыккан жерин сиздерге көрсөттүк. Кандай шартта жана кандай акыбалда жасаларын. Сахар долбоору ушундай долбоор ата мекендик өндүрүштү алдыга карай түртү. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Достор, комментарийге жазып жүрүңүздөр. Тойбос фирмасын көрсөтүп кой деп. Мынакей Тойбос фирмасына келдик. Ата мекендик өндүрүш, азыр ичин өзүңүздөргө көрсөтөбүз. Мынакей достор, биз ичине кирдик, тигил жактан охранадан. Анан кирип, мындай пропусктарды алдык. Алып, андан кийин ушул жерден кирет экен. Сиздерге бир сыйра ичин көрсөтүп, ушундай ата мекендик өндүрүштү. Кирдик. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Жакшы. Сразу мындай көңүл бурсаңыздар болот. Сразу мындай кызыл линия. Мындан ары көздөй ошондо. Мындан ары көздөй негизи биздин өзүбүз сотрудниктер бияка чечип киришет да, бул кийим, сырткы бул кийимчи. А биякта сменный жүрүшөт. Посетителерге мындай эме беребиз, бахила беребиз. Бахила. Бытовой помещенияларда 100 сомго деп. Мынакей достор, үйдө жүргөндөгүдөй ушундай тапочкаларды кийдик, бул жактан кирдик. Анан негизи ошо сотрудниктердин ар бирөөндө 3төн бар бут кийими болот. Сыртта кийип жүргөн бут кийимди ушул жерден чечишет, ушул жерде калат да. Бул да жана атайын ушундай чара да. Бул жака ошондо көчөдөгү бут кийимин ушул жерге калат. Анан өзүнчө полкада бул биякта кийип жүргөн мындай домашний тапочкалар бар. Ошо менен раздевалкага чейин барат. А раздевалкадан болсо уже рабочий обувь менен анан эмеге киришет да. То есть ал жерде кайра 3 жолу алмаштырат. 3 жолу алмаштырат. Азыр болсо биздин инженер по технике безопасности сырттан келген посетителерге ушундай инструктаж өтүшүбүз керек. Шакер эмне инструктаж? Бизде өндүрүш, кооптуу факторлор бар. Ошол менен кирген посетителдерди баарын тааныштырышыбыз керек. Анткени өзүңүз көрсөңүз болот, бизде цехке киргенде эле эң биринчи кандай кооптуу факторлор бар. Биринчиден цех ар дайым нымдуу жана өндүрүш учурунда ар кандай нерсе төгүлүп калышы мүмкүн. Ошол учур үчүн цехке кирип атканда этият болуңуздар. Мен кийгендей баардыгыбызда цехке киргенде защитный обувь, баягы противоскользящий подошва менен болушу керек. Биринчи кооптуу нерсебиз ошол. Экинчиден өндүрүш учурунда могу ошол уже азыктар цехтин ичи менен кыймылдайт. Бир термообработкадан складка, морозильниктен башка учурда, ошол учурда сиздер биздин жумушчуларга тоскоолдук жаратпашыңыздар керек. Жана бул шкафтардын астынан жолунан чыкпашыңыздар керек. Ошол эле учурда ошол көтөрүүчү подъемный механизмдер бар оборудованияда. Бул көтөрүлүп аткан жана түшүп аткан учурда бунун алдында турбашыңыздар керек. Жана оборудованияга жакын жолобойсуздар. Анткени вращающий элементтер бар, подвижный механизмдер бар. Жакын жолосоңуздар, колуңуздарды эместеңиз, кирип кетүү рисктери бар. Негизинен ошол. Андан кийин бизде журнал бар, атайын посетителдер үчүн. Тартпай. Бул инструктаж мен өттүм, сиздер ошол инструктажга катыштыңыздар, түшүндүңүздөр, кооптуу эрежелерди, коопсуздук эрежесин түшүнүп бердик, кооптуу факторлорду кенен айтып бердик. Бул жака тааныштым деп ушул жерге жазабыз, э? Бияка фамилия. Фамилия Селицал. Сырттан келген көрдүңүздөрбү? Обувь сыртта калат, кийим сыртта калат. Анан жаныңарда
жеке буюмдарын баарын ташташ керек да. Бул жакка бүтүп барып таштап. Мындай чөнтөктөн түшүп кала турган же нерсе боло турган нерселер болсо ошону баарын таштап коюш керек. Бул потому что риск да мендеге. Биздики фарш мисалы ачык турат да во время процессовчу. Ошондой болгондо көпчүлүктө жанагы байкалбай ичине түшүп калышы мүмкүн. Ачкыч болобу, зажигалка болобу, ошонун баарын таштап кириш керек. Байка таштайлык кандай? Форма кийишибиз керек азыр. Атайын посетителер үчүн формаларыбыз бар. Маска, чепчик. Азыр Айнур жардам берет. Бул эже ошондо кайсыл жакта? Бул эже лабораторияда иштейт. Химик лаборант. Өзүңөрдүн лабораторияңар бар. Өзүбүздүн лаборатория бул жана эме боюнча эл аралык ISO 17025 деген система менен эл аралык аккредитациядан өткөн. Бул экинчи жыл алмаштырылат. Сотрудниктердики өзүнчө комнатасы бар атайын. Азыр ал жерде. Ошондо тигил ичиндеги сотрудниктин бар тен кандай? Ушундай менен жүрөбү, ушундай тапыш керек. Суу жерде иштегендер бар, суу резина менен жүрүшөт. Кургак жерде иштегендердики ушул сыяктуу ботинка бар да. Достор, ботинка кийип атабыз. Мынакей достор, жанагы ар бир ушундай заводго, цехтерге кирип келатканда ар бирөөндөн сурайм, бахила, халат, чепчик барбы деп. Бул жакта ар дайым баары бар. А теги мисалы потребитель кардарды коелук, Тойбостун. Ошол келип сиздин производствоңузду көргүсү келип атса, кандай шарттарды кылыш керек алар? Бизде эме бар, ошо потребительдер менен ар дайым байланыш түзгөн соц тармактардагы биздин баракчалар бар. Ошолор аркылуу айрылышат көбүнчө. Биз буга чейин ушу пандемия учуруна чейин ошондой нерселерди кылып келгенбиз да. Определенный запростор болгондо, мисалы бир кишини эми жалгыз киргизген эмес да, бир канча киши запрос болчу. 20 кишиге чейин чогулганда анан атайын чакырып өзүнүн автобус менен алып келип көрсөтүп ушундай болчубуз да. Анан пандемия башталганда ошондой нерселерге тыюу салынбады. Көп киши топтолбосун деп ошондо бир аз эме болду да. Ошондон бери мындай элдерде өзгөрүп туура түшүнүп, андай запрос менен көп кайрылышпайт. Дальше кандай кылабыз? Мынакей достор, мен тартып койчу, таанылбай калдым. Дальше кандай кылабыз? Дальше азыр ичине киребиз, ичине кирип эң артынан баштайбыз, линия производственный менен. Эмнеге? Потому что бул дагы неме, стандарттын талабы. Мисалы эң аягында биздики бышкан азыктар бар. Берке сыройдон бышкан жактан сырой жакты көздөй кетишибиз керек. Анткени биздики условно чистый, условно грязный деп бөлүнгөн да. То есть сырой продукция болгон жер бул условно грязный. Ал тараптан условно чистыйга өткөндө перекрестный загрязнение деген түшүнүк бар, ошондой болуп калат да. Ошондуктан биз бышкан жактан барып, чийки жакка барып, ошол жактан бүтүрөбүз да. Хорошо. Жана бул кийимди чечип киргенден кийин биздин производственный сотрудниктери раздевалкага келет. Бул жерде тигил жактан эшиктен киргенден кийин, эшиктен бүткөн чечип, домашний тапочка менен ушул жерге чейин келет. Бул жерде сырткы кийимдерин ташташат. Ар бир сотрудниктин өзүнүн шкафы бар, өзүнүн номери бар. Бул номер шкафта, анан формада бардыгында бар да. Размер. Раздевалка экен. Або бут кийимдин баштары эмнеге мынча катуу? Ошо жана эмеси бар, металлический подкладка деп коет. Ал деген жана производствонун ичинде ар кандай бир нерсе көтөрүп атканда түшүп кетиши. Темирби? Бул жерде. Ичинде темир защитный немеси бар, слой бар да. Бир нерсе кокустук болуп бир нерсе түшүп кетсе, оор нерсе. Буттун үчүн сактаганга да. Ошону сезип калдым. Катуу болуп эле. Бул жер болсо тиги раздевалка болчу, жана тигил жагынан көрсөттүмбү сизге. Ошо раздевалкада чечинишет да, анан бул жерде душевойлордон душ алып, эртең менен. Анан бул жерде ар бир сотрудниктер жана номерди айтпадымбы? Ар бирөө номерине жараша формасы болот. Бул тазаланган, жуулган формада. 54 номердеги сотрудник. Раздевалкадан бияктан келип душ, андан кийин анан бияка өтүп кетет. Сырткы кийимдерин тияка таштайт, ошол жерден бияка өтпөйт да. Биякта уже производственный ичинде кийчү униформа менен жүрүшөт. Бул униформалар жуулган жеринде көрсөтүп коюңуздар.
униформалар мына атайын производственный прачечный бар бизде. Өндүрүштүк типтеги кир жуугуч машина, анан тигиниси болсо өндүрүштүк типтеги кургаткыч машина да. Биз бияктан жууп анан эшикке жиптерге асып кургата албайсыз, ошон үчүн атайын кургаткыч. Мисалы кечеки кийилген формалар азыр жуулуп атат, эртеңкиге даяр болот да уже. Булардын маркировкалары бар экен, Баарында маркировкалар для грязной одежды, мисалы для чистой одежды. Булар требования да? Биякты кийинекен. Грязный тиги идиштер менен топтоп келет, жуулгандан кийин бул чистый идиштерге салып кайра ордуна алып барып жөнөтүшөт. Биякта үтүктөлөт, жуулат, кургатылат, анан эртеңки күнгө формалар даяр болот. Униформалар кийгенден кийин бизде атайын фартуктар бар. Бизде производствода суу өтө көп колдонулат да. Эми чики фарш эме болгондо мындай форма булганмасын деп атайын полиэтиленовый эмелер бар. Полиэтиленовый фартуктар болот. Ачса болот? Ачып эмексеңиз болот. Бул жерде фартуктарды жууп кургаткан жер да. Фартуктарды кечинде жумуш бүткөндөн кийин атайын жууган неме бар. Ал жерден жууп туруп анан бул жерде илип кургатышат. Тигил формаларды кийип эртең менен келгенден кийин айтып берип атам да, формаларды кийгенден кийин фартуктарын кийишет. Бир күн эртең менен келгенде үчүнчү жолу алмаштырган. Могу жер атайын сушилка деп коет. Могу аппарат иштегенде могу учтарынан жылуу аба үйлөп, анан мындай өтүктөр момундай болуп билинет, кургатып турат да. Мойка рук бул обязательный процедура. Сөзсүз түрдө колду жууш керек, сиздер билесиздер, эми тамак аш коопсуздугунда булар кол менен иштеген үчүн колдун тазалыгы өтө биринчи деңгээлде маанилүү да. Бесконтактуу кол бирдебесин деп колду тазалап жууп, анан кайра мынтип бурап өчүрүп, ал тоже риск болуп саналат да. Ошондуктан бул жер баардыгы тең бесконтактный жасалган. Колду жуугандан кийин бул жерден баштап уже производственный зонага өтөбүз да. Бул жерде обязательно буттун таманын анан колдорду дезинфекциялаган аппарат да. Бул санитарный пропускник деп коебуз. Азыр мен өтүп көрсөтөйүн. Бутун тазалап атат достор. Өндүрүш зонасына кирердин астында турасыз. Бул жерде намазкана жөнүндө айтып берип коеюн. Атайын өндүрүш зонасына жакын салынган, ичинде иштеген сотрудниктерибиздин немеси үчүн, ыңгайы үчүн. Производственный цехтин ичине киребиз азыр. Кайгала экен. Ойла. Жана мен сизге айткандай, цехтин аягынан баштадык да, производственный процесстердин эң аягы ушул жерде бүтөт. Бул упаковочный цех. Упаковка болуп бүткөндөн кийин мондай ящиктерге салынат. Колбасалар. Анан складка барат да, храненияга. Жүрүштө складка. Бул поддондордун айта кетчү нерсе достор, таптаза. Эч кандай чаң жок. Мына бул ящиктер да. Мына поддондун үстүндө турат, кадимкидей өйдө болун бар экен. Эч кандай чаң жок да. Анан башка ишкерлерге да айтар сөзүм да, мына ушундай кылып тазалыкты таза кармап, ушинтип таза адал иштесе болот. Бияк эшиктер атайын ушундай. Атайын бул эми ыңгайлуу болуш үчүн да. Өзү ачылып, өзү жабылат. 5 секунддан кайра өзү жабылып калат. Өзү жабылып калат. Анткени жакка иштеп атканда сотрудниктердин колдору бош болбойт да. Азыр биз бул жакта складтардын бирөөсүн көрсөтүп атам сиздерге. Даяр болгон продукция бул атайын докторский сакталган склад экен. Мындай складтардан эми ар кандай да, мисалы, же товардын түрүнө, же жана кете турган регионуна жараша. Бул жер ошо варенка деп коебуз, докторский сакталган жер. Бул жерде температура 4-6 градустан ашпайт. Жана ящиктер туурасында кыскача айтып кетейин, анткени ошо ящиктер жуулган жерге келдик азыр. жаңы элекке айтып аткан. Бул ящиктерди деле атайын жууган аппарат бар. Бул ар бир колдонулуп келгенден кийин сөзсүз түрдө мондай жууп тазалоо, анан дезинфекциялоо болот да. Бул аппараттын ичинде ысык пар менен жуулап, өзүнүн атайын химиясы бар. Химия менен чайкалып, анан кийин тазасы менен чайкалып, анан тазаландырып кайра бияка бере берет да. Складтардын ар бирөөсү бул жерде
мына ушун немеде упаковкадан чыккан товарлар ушундай сакталат. Бул жерде атайын немелер бар, термометрлер бар, мен текшерип турушат лабораторияда иштеген кыздарыбыз. Температурный режимде күн сайын эким алып жазып турат, эртең менен кечинде нарушение жокпу депчи. Сактоо боюнча. Андан сырткары бул жерде могу абаны тазалоочу аппарат жана больницаларда турат го, эме квартирс деп коет. Алдында ачык типтеги, бирок бизде производстводо ар дайым адамдар жүргөн үчүн бул адамга зыян да ачык болсо. Бул жабык типтеги рециркулятор воздуха ультрафиолетовый деп коебуз. Так, бул катар калган ушундай складта. Мисалы, бул жер Ысык көл регионуна кетчү немелерди заявка менен. Бул жака турган турбайбы область, область. Казакстанга анан Россия Федерациясына азыр официальный экспорт менен эметип атабыз. Ошо эки өлкөгө экспортубуз бар. Бул уже погрузканын малдары, булар ушул жерде иштешет. Бияктан заказдарды чогултушуп азыркы складтанчы. Ар бирөөнүн тушуна келип, машина токтойт, машинага жүктөп берип, веске тартып, эсептеп, накладывание жазып берип кетишет да ушул жерден. Бул QR коддор биздин өзүбүздүн ичибизде система прослеживаемости деп коебуз. Мисалы, QR кодто зашифрованный да, мисалы. Ушул QR кодтон келип туруп окутканда, тети колбасалар турбайбы, мисалы, бул азыр бош экен. Колбаса турган раманын QR кодун окутсаң, ошол колбасада илинип турган партияныкы, мисалы, 300 ошол билинип калат, ошонун информациясы, историясы бүт чыгып калат да. Кайсы качан келген, качан жасалган, кайсы малдын этинен жасалган, кандай кошмо кошулган бүт бар ошонун ичинде да информация. Биякта мисалы бул жерде колбаса илинип турат экен, анан илинип тургандын кайсыл партия качан кеткен, эмне болуп кеткен, ушул QR код менен билип койсо болот экен. Ошол колбасанын историясын да. Караса, бышып чыккандан кийин, мисалы, упаковкага кетип баратканда, бир отделдан бир отделга өткөрүп бератканда таразага тартып өткөрүп беришет да, учет ошондой да. Бышып чыккандан кийин упаковкага чейин эме муздак жерде кармашыбыз керек да продукцияны. Ошол атайын холодильник. Мен азыр артка чыга албайм. Бияга менен эле. Бул деле эме да, жана стандарттын талабы. Ошондой талап эме болот да, перекрестный загрязнение болбош үчүн барып кайра келген процесстер болбош керек да, мындай бир жерден баштайт, мындай барат, мынтип кете берет да. Биз ошондо азыр артынан баштап эң башына чейин барабыз. Бул жерде холодильник, бул жерде промежуточный холодильник жанагындай эле. Бул жер жана эмеде бышып чыккандан кийин бул жерди байкасаңыз муздагыраак. Интенсивный охлаждение деп коебуз. Биринчи суу менен муздайт, андан кийин интенсивный охлаждение менен 4 градуска тең түшүрөбүз, андан кийин уже хранениеге кетет промежуточный. Бул жер жылуу, анткени бул жерде термический цех деп коебуз. Атынан эле билингенде термический цехте колбасалар бышат. Могу установкалар, булар атайын универсальный термокамера деп коебуз. Бунун ичинде варка болот, обжарка деп коебуз, ана ысык менен обработка, андан кийин копчение болот да. Бул жерде охлаждение болот да, водяной охлаждение деп биз жана биринчи. Колбаса анткени камеранын ичинен ысык болуп чыгат, тез арада муздатышыбыз керек да. Суу менен муздат суу менен муздатасыңар. Эң эффективный негизи капельный эме да, капельный охлаждение. 75-80 градустан 20 градуска чейин ушул жерде бат эметет да, муздайт. Андан кийин уже жана интенсивный охлаждениеге кирет, ал жерден 4 градуска чейин муздап туруп, анан промежуточный хранениеге кетет. Бул жерде чийки продукт да, чийки продукт, бышанек. Чийки продукттарды холодильниктерде сактайбыз. Камера созревания деп коет, камера осадки. Бул фарш даярдалып, ар кайсы эттердин немесине состав добавкалар кошулгандан кийин белгилүү убакыт созреванияда туруш керек да, технология боюнча. И ошо созревание учурунда дагы неме да, температурный режим өтө маанилүү болгондуктан атайын холодильниктерде сакталат да. Основной цех жөнүндө кыскача айтып коеюн. Бул анткени ичи бир аз шумный, улубай калышы мүмкүн да. Бул жерде биринчи көргөнүңүз бул формовочный станция деп коебуз. Атайын формовочный аппараттар бар, шприц дейбиз да, жөнөкөй тил менен айтканда. Шприц деген ошо колбасаны оболочкага киргизип, эки жагын бекитип, анан петля кылып, анан мындай батон кылып чыгарып берген аппарат. Ага чейин фарш приготовление фарша деген бар. Ал чоң мындай казанга окшогон куптер деп коебуз. Ошонун ичине ингредиенттер салып, баары аралаштырылып, анан бияка берилет. Мынакей достор, колбаса кандай даярдалып жасалат десеңиздер, мына ушинтип ушундай шартта жасалат экен да. Чынымды айтсам, мен кубанычтамын. Мындай көргөн жерлерди мындай жакшы көрөбүз да. Достор, мондай таза шартта ушинтип аракет кылып ата мекенди көндүрүш иштеп атса. Бул жактан
тиги даярдалып аткандарын көрсөк болот. Ар жактан тетиги жактап койсоң, жактан азыр чыгып келип, анан упаковкаланып, бери көздөй өтүп атат да, вакуумда ошондо. Рабочийлер жанына турганга болбойт экен бул жерден. Алысыраак айтып берейин. Тиги үстүндө болсо фарш турат. Тигил жагыда достор, бул жак ошондой экен. Атайын бул бут кийимдерди кийгизип, анан ушулар бул жерден тайбайт экен да, баскандачы. А бирок постоянный суу болуп турат экен бул жер. Мынакей ушинтип даярдалат экен. Бул жакта фарштар, фарштар бул жерде подъемник менен бункерге берилет. А бункер болсо бул вакуумный аппаратта эмеге түртүп берет фаршты. Оболочканын ичине улам порция менен түртүп берет. Анан клипса өтөт. Клипса деген ошо жана алюминий немелер да сыртында. Эки жагынан капталат, анан батон болот да, мындай батон болот. Мага ушу фарштар интересно болуп атса. Ошо мынакей бул алюминий. Бул фарштар интересно болуп атса. Бул QR код жердин баарында бар да, көрүнүштү биякта фарш кезиндеги информация биякта да. А батон кезиндеги жанагындай рамага илинет. Если бир общий тигил жакка кете тургандыгы туура эмес болуп калса, через ушул QR код силер изилдеп таап аныктай аласыз экенсиңер да, Ошол партияны чыгара алабыз да, кайсы малдын этинен жасалган, ким жасаган, кайсы убакытта жасалган. Приготовление фарша и бул мешалка деп коебуз, фарша мешалка. Бул жерде баардыгы аралашып туруп, фарш даярдалып, анан формовкага берилет. Май бул уйдун майы, токтун майы ар кандай аралаштырып, атайын спирт жасалат да. Биякта да QR код. Бул жерде да QR код. Приемка тушалардын, говядина, конина, кээде топоздун эти сезон болгондо ошолорду Кочкордо биздин немебиз бар, убойный цех, мал союучу жай, ушул эле убакта салынган, ушундай неме менен салынган стандарт менен. Ошол жерден союлган малдар ал жерде союлуп, муздатылып, мындай четвертина деп коебуз, тушасы 4кө бөлүнүп, анан бияка жиберилет. Мында да QR код. Жана ошо бүт QR код бизде негизи бүт производствонун эмесинде бар да, башынан баштап эң аягына чейин. Бул QR кодко мисалы үчүн Кочкордо информация киргизилген да. Союп атканда жана ветеринарный справка бүт бар келет да. Ошол жердеги номери, ошол справкада данныйларда жана кайсы кишинин малы, кайсы райондон келген, качан туулган, качан эмделген деген сыяктуу история. Ошонун баардыгы ушул жерде. Бул жактагы эттин бүт бартын ошондо колбасага кетет, Колбасага кетет, жанагындай эмелер бар, мисалы вырезка деп коебуз, анча-мынча вырезкаларды немеге жиберебиз. Ресторандар алат да. Бул жерде да температурный режим 4 градус. Бардыгында тең QR код менен, бардыгында тең ветеринарный клеймо менен. Бияктан уже ошондо эт кирген жагына келди. Биякта приемка. Өтөрөйм. Өтөр. Столовыйда биз эртең менен сөзсүз түрдө завтрак беребиз ар бир сотрудникке. Обед, анан полдник берилет негизи. Негизи баягы рабочий күн ненормированный болгон үчүн көбүнчө ошо 5-6-ларда бүтөт. Эгер ошондой бүтүп калса, эртең менен канчада башталат? Эртең саат 8-де башталат, кечинде 5-6-ларга чейин болот да. Ортодо технический перерывтар менен да, обедке, завтракка, полдникке. Ошондо канча общий тойбосто ушул жеринде, именно колбаса чыгарган жериндебиз азырчы, колбаса чыгарган заводундабыз. Анан ушул жер канча жумуш ордун обеспечивать этет? Бул жерде ошо офисте иштегендер бар, производстводо иштегендер бар, анан торговый команда бар, торговый представительдер. Общий бардыгын кошкондо 200-250 тегереги. Өзүңөрдүн лабораторияңар бар деп калдыңар го? Ошону көрсөк болобу? Лабораторияны негизи ал жерге сырттан киргизбейт, бизде да киргизбейт да лаборатория немелери, алардын өзүнүн ошо стандарты ошондой. Киргизбейт. Анткени ал жер жанагындай эмне деп коет, стерильный зона болгон үчүн көрүнгөн киши киргенге болбойт. Өзүлөрүнүн допуску бар, атайын лабораторияда иштеген сотрудниктердики. Достор, кайра жантан бир айланып келип, анан ушул выходко келдик. Азыр бул жактан чыгабыз. Бул жерден могу одноразовый кийимдерди чечип Так, достор, кийимибиздин баарын чечтик, жана ичине кирген одноразовый халаттарды, чепчиктерди чечип, андан кийин бул жана репортаж.
Сиздер негизи бул жер офисный часть. лаборатория. Офисный часть негизи, бирок биринчи этаждан мындан ар жагы лабораторияга тийиштүү. Жана айткандай эле лаборатория стерил зона болгон үчүн ал жерде анткени микробиологиялык анализдерди кылышат. Анан биз мисалы кирип чүчкүрүп же жөтөлүп койсок деле ошол общий эмеге влиять эткени үчүн то есть анализдин результаттарына влиять этип калышы мүмкүн. Ошондуктан бизди киргизбейт, мен тил жерге жазып койгом. Список лиц, имеющих право доступа к лаборатории депчи. 3 кишиден башка бияка эч ким кирбейт да. Эми контролирующий атайын өзлөрүнө тиешелүү контроль менен келген болсо, жанагындай аккредитация же ушул сыяктуу маселелер менен келген болсо, аларга доступ руководство тарабынан берилет. Азыр. Венера? Бул жакта да красная линия бар экен. Красная линия бар экен бул жакта. Саламатсыздар. Кандайсыздар? Сиздер соғыш. Көрсөк болбойбу? Нет, потому что вы... Бизде биринчи жолу киргизбей койду. Анан ушул жерге келип туруп, андан ары уже өзүбүздүн бут кийимибизди кийип чыгып кетсек болот, э? Мынакей достор, сиздерге Тойбоз фирмасынын колбаса чыккан жерин сиздерге көрсөттүк. Кандай шартта жана кандай акыбалда жасаларын. Анан жанагы эттеринен бери көрсөттүк. Атайын Кочкурда ушундай завод бар экен, ушул жака келип туруп, андан кийин жасалат экен. Достор, ата мекендик өндүрүш ушинтип эле өркүндөй берсин, өсө берсин. Нисахыр долбоору ушундай долбоор ата мекендик өндүрүштү алдыга карай түртүү.